Assalamu алейкум, Талас обласынын тургундары, кандайсыздар? Сиздер үчүн жакшы жаңылык. Сиздер көрүп тургандай жаңы мал базар ачылып атат. Мекен жайы Талас обласы, Айтматов району Кызыл Адыр айылында. Общий аянты 10 гектар экен, туугандар. Бул мал базардын точный мекен жайы болсо, эски мал базардын эле артында болуп калат экен, туугандар. Бул жакта 3 ход болот экен киргенге. Бул биринчи ход болсо спорт комплекси билесиздер, асыл жолдун боюндагы. Ошонун эле жанында тегирмен бар экен. Бул жакта жол бар экен дагы. Ушу жол менен кирип келсеңиздер болот, туугандар. Мынакей. Жолго трассага жакын экен. Экинчи ход болсо чөп базар бар го, чөп базар. Ошол жак менен кирсеңиздер болот. Эми бул жактын общий аянты 10 гектар болгондуктан азыр месталарды көрсөтүп берип коеюн, мал байлана турган. Анан калган өйдөдөн дрон менен көрсөтүп беребиз. Бул машина парковка кое турган жер аябай кенен экен, кирген жерде эле. Анан мал жүктөгөнгө ушундай дөңсөлөрдү кылып койгон экен атайын. Жана дагы жашоочуларга да аябай алыс, ыңгайсыздык жаратпайт. Аябай жакшы экен ошол жагы. Бул ошондо туугандар эски мал базар, ошону эле бул жак бети болот. Мынакей кире турган эшиктер да көп экен. Мен азыр бул жак менен кирип ар биринин ордуларын көрсөтүп берейин. Негизи кой базары дагы бул эшикке жакын болот экен, хотко. Анткени койго ушул жолго жакын болуш керек экен да, койлор. Жүктөп кеткенге оңой болот. Ушундай дөңсөлөрдү кылынган. Мал жүктөгөнгө. Ортодо да бар, бул чекелерде да бар. Буюрса бул жак эми мал көбөйө турган болсо дагы өнүктүрөт, Кудай кааласа. Чоң кенен жерде. Ар биринин бул жагы жылкы байлаган экен. Бул жагы да жылкыныкы, бул жагы да жылкыныкы. Ошоно 4 экен, 1 2 3 4 жылкы байлай турган орундар. Анан жылкынын капталында сиздер көрүп тургандай кара малга чоң навес кылынган. Ошол жерде кара мал болот. Букаларбы, уйлар болобу. Анан торпок базары болсо теги навесте. Ошол жерде азыр барабыз. Мынакей торпок базары ушул жерде болот экен да, ушул навесте. Үстүнө дагы бир турбаларды бар этебиз дейт, өйдөрөк кылып. Негизи бул жакты койго деген экен башында. Анан койлорго бул жак болбогондуктан кичине көчөгө жакыныраак болсун деп койлорду ошол жака жылдырыптыр. Демек бул жагы торпок базары болот экен. Бул жак болсо чөп базар. Негизи бул общий аянты теги наркы трассага чейин болуп калат экен. Ошондо Ленин көчөгү, ошо Ленин көчөгө чейин. Аны өйдөдөн көрсөтөбүз. Таза суулар бар, ар жерден чыгарылган. Анан туугандар эң негизгиси намазкана бар экен да. Мал базарда мына ушул жагы жакты. Жакын кылып тур да мал базарга. Анан дараталганга суулар бул жакта бар кенен экен. Туугандар. Мынакей буюрса но жер кой базары болот. Ушунун үстүн жаап, кийин дагы созот да, кийин ар жака чейин кенен кылат. Анан мына жолдун эле боюнда. Бул жерден жүктөп келип, жүктөп кеткенге оңой экен. Аябай койлорду. Туугандар, эми бул жак болсо бука, уйлар байлана турган жер болсо, бул жа торпоктор. Анан бул жагына чөп базар ушундай болот экен дагы. Анан жана тамак аш, кийим, кече ушундай саткандарга бул жактан жер берилет, туугандар. Жер контейнер ушундайлар койгонго. Ушул жерлер тамак аш жана башка нерселерге да. Эми келечекте ошо место алам дегендер болсо, телефон номерин экранга калтырдым, кожоюнун. Ошого байланышып место алып берсеңиздер болот, туугандар. Бул жактан соода кылам дегендерчи. Мен азырынча эми ылдыйдан ушуну көрсөтүп бердим. Эми калган өйдөдөн көрсөтүп берейин силерге. Бул жак келечекте крытый болот деп айтты да. Анан туугандар, бул жактын эми шарттары, услугасы 1 айга бекер болот деди, туугандар. Анан эми элдин талабы боюнча дагы эми өзүңүздөр сүйлөшсөңүздөр болот дагы. Узартабы же ошомойдон калтырабы. А так 1 айга чейин ошо бекер экен да, ход. Келип соодаңыздарды кылып берсеңиздер болот экен. Туугандар, дронду көтөрдүк, өйдөнү көздөй. Эми шамалда колобай учуп берсе экен, бул жак шамал болуп атат.
Ошондо сиздер көрүп тургандай мына спорт комплекс жолдогучу. Ошол жерден кире турган жол бар. Мынакей, таш жол менен кирип келсеңиздер болот. Ушундай. Таш жол менен кирип келсеңиздер ушул жерге келесиздер. Дальше көрсөтөбүз азыр. Наркы кой базар сиздер көрүп тургандай. Анан бул ачык жерлер кийин ошол столовый, контейнер ушундай жерлерге бериле турган жерлер да. Негизи аябай чоң, кенен место. Дагы эми кожоюн айткан анча-мынчалардын сөздөрүн унутуп койдум. Менин телефон номерин калтырып койдук. Ошого байланышсаңыздар болот. Бул жактын баары ушул жака мынакей. О жерден баштап биягы. Биягы болуп калат экен, ошондо бул кожоюндуку. Жолго чейин болот ошондо. Тияктан кирип аткан чөп базар. Бул экинчи хоту ушул жак болот. Хотторду айтып аткандачы жанагы. Үчүнчү хоту болсо бул тараптан болот экен. 3 жактан кирет тугандар бул жака. Мынакей. 3 хот менен ушинтип киресиздер бул мал базарга. Көрдүңүздөрбү? Азыр дагы бир сире айландырып көрөйүк. Трассага жакын да, жакшы. Бат эле кирип чыкканга. Алыстан келгендер бар. Азыр парковканы да көрсөтөбүз. Парковканын кенендигин. Мынакей, көрүп атасыздарбы? Бул парковканын аябай кенендиги. Жашоочулар өтө эле алыс жакта жайгашкан, эч кандай залакас тийбейт. Бул жак болсо эми заводдорго ушундай окшойт. Мынакей, бул мал базар. Бул ошондо эски мал базарга өтүп кеттик. Бул ошондо эски мал базарынын эле бияк бети. Чоң экен да, демек эски мал базардан да чоң экен туугандар. Келечекте эми бул жак өнүгүп, мал көбөйүп, соодагерлер көбөйүп, жакшы иштесе деп үмүттөнөбүз. Эми азыр катуу шамал болуп аткандыктан кичине алысыраак айдай албай атам дронду. Так, барыңыздарга түшүнүктүү болсо керек. Мына ушул жер. Эч кандай баткак болбойт, бүт шагыл төгүлгөн жер. Намазканасы бар экен баарынан да. Ошол жай жакшы экен. Анан талдар бар экен ичинде. Негизги ошол телефон номерин экранга калтырып койдум, кожоюндунчу. Эми кожоюн ким экенин өзүңүздөр сүйлөшүп, таанышып көрсөңүздөр болот. Мен негизи кожоюнду тааныбайт экенмин бул жактан. Bir sire айландырып коёюк сиздерге. Келечекте жакшы мал базар боло тургандай да. Бүт тарабы кенен. Кандай кирип турган жактарды да башына түшүндүрүп бердик. Спорт комплекс асыл. Ошол жерден жанагы таш жол менен киресиздер. Оноо жол менен. Мынакей капталдагы.
Ошол туугандар, бул мал базарга келиңиздер, барыңыздар. Ход 1 ай бекер болот туугандар. Мынакей. Барыңыздар. Ассаламу алейкум.